Саламатсыздарбы угуучулар. Бүгүнкү сабакта өтүлүүчү тема окшоштуктарды аныктоонун жолдору. Бул сабактын максаты аналогия жөнүндө түшүнүктөргө ээ болуу, эталондук жуптун ортосундагы байланыштарды аныктоо жана аналогиялык тесттер менен иштөө мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болуу. Биз сиздер менен буга чейин жалпы республикалык тесттин форматындагы тесттик тапшырмалар жөнүндө жалпы маалыматка ээ болгонбуз. Ал эми бүгүнкү сабакта ошол өтүлгөн темаларды өркүндөтүү максатында окшоштуктар темасына кайрылуу мүмкүнчүлүгү түзүлүп турат. Окшоштуктар деги эле аналогиялык тесттик тапшырмалар деген эмне? Окшоштуктар бул эки жуптун ортосундагы түшүнүктөр жөнүндө маалымат бермекчи, ал болсо жалпы республикалык тесттин форматында аналогиялык тесттик тапшырмалар деп аталат. Аналогия деген эмне? Бул аналогия, шайкеш келүү, окшош деген түшүнүктөрдү берет экен. Бул түшүнүктөр аркылуу сиздер эки жуптун ортосундагы түшүнүктөр кандай логикалык байланышта жана ошол байланыштардын ортосунда, түшүнүктөрдүн ортосундагы маанилик байланыштын түрлөрүнө көңүл бурмакчыбыз. Негизи эле аналогиялык тапшырмаларды туура табуу төмөндөгүдөй негиздерге таянат экен. Окуучунун логикалык ой жүгүртүү деңгээли, окуучунун сөз байлыгы. Мейли, ар бир адамда логикалык ой жүгүртүүнүн деңгээли кандай болбосун, ал тез ойлонобу, жай ойлонобу, же болбосо ойлонуу деңгээлинин көндүмү өйдөлдүй болобу, ага карабастан сөз түрдө сөз байлык деген дагы маанилүү нерсе болуп саналат экен. Демек, сиздерден талап кылына турган нерсе логикалык ой жүгүртүүнүн деңгээли жана сөз байлыгыңыздын деңгээли канчалык. Негизи эле тест аткарууда биз эки негизди эске алышыбыз керек экен. Жуп сөздөрдүн ортосундагы байланышты, катышты эске алуу керек. Табылган байланышты варианттардагы жуп сөздөрдүн ичинен табуу керек. Мисал үчүн, сиздерге актер роль деген эталондук жуп берилди. Ушул эталондук жуптун карым катышын аныкташ үчүн бизге төмөндөгүдөй дагы 4 кошумча вариант берилет экен. Ушул 5 жуп варианттын ичинен биринчи жуп, эталондук жуп катары туура жоопту аныктоого биз 4 варианттын ичинен издөө салабыз. Кантип издейбиз? Актер жана роль деген түшүнүктөрү кандай байланышта? Биз ойлойбуз, сөз түрдө актер бул ролду жараткан кесип ээси. Демек, ошондой варианттарды ойлоно отуруп, биз биринчи, балким эң биринчи туура жооп деп таба турганыбыз А варианты болушу мүмкүн. Бирок андай эмес. Анткени бирдей түшүнүктөр болгону менен, бирдей тармактагы түшүнүктөр болгону менен туура жооп бул жерде 3-чү вариантта. Анткени актер роль жараткан сыяктуу эле жазуучу көркөм чыгарманы жаратат. Негизи эле биз эталондук жуп сөздөрдүн ортосундагы белгилүү бир үлгүнү аныкташ үчүн эталондук жуптун байланышын карашыбыз керек экен. Ага ылайык биз түшүнүктөрдү тиешелүү белги боюнча салыштырабыз. Түшүнүктүн кайсы бир нерсеге тиешелүүлүгүн аныктайбыз. Бүтүн менен бөлүктүн ортосундагы катышты аныктайт экенбиз. Түшүнүктөрдүн карама каршылыгы же тескерисинче жакындыгы, бирдейлиги боюнча байланыштыгы издейт экенбиз. Ошондой эле ырааттуулук, окуялардын тартиби, себеп натыйжа жана башка байланыштарды аныктоо боюнча окшоштуктарды издейбиз. Деги эле аналогия боюнча тапшырмаларды аткарууга биз кантип даярдансак болот? Мисалы үчүн сиздерге сөз оюндарын сунуштагым келет. Ал сөз оюндары менен биз үй бүлөдө болобу, өз алдыбызча болобу, төмөндөгүдөй суроолорду, жөнөкөй суроолорду берүү менен биз ишти аткарсак болот. Мисалы үчүн, эмне эмнеге окшош? Түшүнүктүн өзгөчө белгиси эмнеде? Бул түшүнүк экинчи түшүнүккө кандай байланышы бар? Ким эмнени колдонуп иштейт? Эмне кайсыл учурда колдонулат же эмне үчүн колдонулат? Окуя, кубулуштун, кыйм-аракеттин себеп натыйжасы кайсы? Мисалы үчүн бул эки жерде эмне эмнеге окшош дегенде биз мандаринди апельсинге окшош катары алсак болот. Себеби булардын формасы, цитрус өсүмдүктөрү экендиги бул жерде окшоштук жагдайды түзөт. Ошондой эле өзгөчө белгиге мисал келтире турган болсок, кирпи, ийне деген түшүнүктү алсак, кирпиге мүнөздүү белги бул ийнеси, төөгө мүнөздүү белги анын өркөчү, ошондой эле пияз ачуулугу менен башка түшүнүктөрдөн айырмаланат. Эми бул жерде мисалды келтире турган болсок, эки түшүнүктүн кандай байланышы бар? Мисал үчүн биз арстан, карышкыр деген түшүнүктөрдү ала турган болсок, булар жапайы хайванаттар, тала, жырткыч жаныбарлар катары биз экөөнү бириктирсек болот экен. Ал эми ким эмнени колдонуп иштейт деген мисалга
мисал үчүн программист компьютер менен иштейт, оператор камера менен иштейт, уста балка менен иштейт. Окуя кубулуштун кыймыл-аракеттин ырааттуулугу, себеп натыйжасы кайсы? Мисал үчүн биз жыгылдык. Ал жыгылган нерсеге эмне себеп? Бул муздун мисал үчүн тайгалактыгы. Ошондой эле сөзсүз түрдө бул жашоонун өзүндө ырааттуулук байланышы бар эмеспи? Бирден кийин 2 келет, 2ден кийин 3. Биз эч качан 1ден кийин 5 дебейбиз. Ошол сыяктуу эле жашоонун өзү ырааттуулуктан турат экен. Жаз мезгилинен кийин жаз мезгили, жай мезгили, жай мезгилинен кийин күз. Январь айынан кийин сөзсүз түрдө февраль айы. Эгерде өсүмдүк өсүш үчүн сөзсүз түрдө биз үрөндү отургузушубуз керек, суу куюп багышыбыз керек, жана башка бардык нерсе ушундай ырааттуулук менен ишке ашат экен. Ошондуктан биз сөз оюндарында машыгуу иштерине көңүл бурсак болот. Мына бул жерде сиздерге мисалдар сунушталды. Эми өз алдыңыздарча дагы ойлонуп, мындан башка дагы кандай мисалдарды келтирсек болот, мына ушул жөндө көз жүгүртүп көрсөк болот. Эталондук жуптун ортосундагы байланыштарды аныктоо боюнча мисалдарга кайра токтололу. Биз жогоруда айтканбыз, түшүнүктөрдү тиешелүү белги боюнча салыштырсак болот. Мисал үчүн океан, булак. Эки түшүнүк тең суу менен байланыштуу. Бирок буларды байланыштырып турган мүнөздүү белги анын көлөмүнө, ээлеген ордуна байланыштуу. Демек биз ушундай көлөмдүү нерселерди, көлөмү менен байланыштыра турган нерселерди карасак болот. Бул учурда биз пил, кумурска, ташбака, коңуз деген сыяктуу түшүнүктөрдү алсак, биздин түшүнүктөрдү тиешелүү кандайдыр белгиси боюнча салыштырууга мисал болуп саналат экен. Андан кийинки түшүнүктөрдүн бири түшүнүктүн бир кайсы бир нерсеге тиешелүүлүгү. Мисал үчүн кыш бурганак деген эталондук жупту алсак, бул жупта кыш мезгилине тиешелүү болгон аба ырайындагы кубулуш бурганак жөнүндө кеп болуп жатат. Бурганак бул кышында шамал, кар тозоңу менен аралашкан шамал деп түшүнсөк болот экен. Демек, бурганак мезгилин биз эч качан жай мезгилинде көрө албайбыз. Демек, бул кыш мезгилине гана түшүнүктүү. Ошондой эле кол чатыр жана жамгыр деген түшүнүктү алсак, биз кол чатырды жамгырдан коргонуу үчүн гана колдонобуз. Демек, мындай жагдайда ушул кол чатыр, бурганак деген түшүнүктөр кышка жана жамгырга тиешелүү нерсе катары кабыл алсак болот экен. Ошондой эле бул жерде биз кесипке тиешелүү шаймандар боюнча дагы айтсак болот экен. Мисал үчүн, котормочу үчүн чет тили маанилүү бир түшүнүк болсо, юрист мыйзамга таянуу менен иш аракет кылат экен. Ошондуктан биз тиешелүү түшүнүктөрдүн ортосундагы белгини алып караганда, ошол сөздүн лексикалык маанисине көңүл буруп карашыбыз керек экен. Айрым учурда биздин мисал үчүн ушул эле жерден бурганак деген сөздүн маанисин билбей калган учурубуз кездешет. Андан кийинки байланышыбыз бүтүн менен бөлүктүн ортосундагы катыш. Мисал үчүн, бардык нерсе бүтүн жана бөлүктөн турат. Үйдү алалы, кирпич бөлүгү, чатыр, эшик, дубал жана башка. Терезени алсак, ал терезе алкагынан жана айнектерден турат. Бул жерде биз көз айнек жана алкак деген мисалды алып атабыз. Бул жерде алкак көз айнектин маанилүү бөлүгү. Эгерде биз көз айнекти алкаксыз колдоно турган болсок, анда ал көз айнек деген түшүнүккө келбейт болчу. Бул анын баягы колдонуу максатын айтпаганда да сөзсүз түрдө биз айнек менен алкакты бир бүтүн түшүнүк катары карап туруп, биз муну көз айнек маанисинде колдонот экенбиз. Мындай түшүнүктөр турмушубузда абдан көп кездешет. Кийинки түшүнүктөрдүн бири бул карама каршылык, тескерисинче жакындык маани. Жашоо өзү карама каршылыктан турат. Же болбосо бирин экинчиси улайт, же болбосо бирин экинчиси алмаштырат. Мисал үчүн, бизде тааныш чоочун деген байланышты алсак, бул сынатооч түшүнүгүндө карама каршы маанисинде колдонулуп жатат. Ошондой эле сымбаттуу, жылдыздуу деген түшүнүгүбүз болсо, мисалыбыз, тааныш чоочунга карама каршы маанилик бир бүтүндүктү чагылдырып турган мисал. Демек, турмуштагы ушундай маанилик жана карама каршы түшүнүктөр дагы биздин сөз байлыгыбыздын артышына өбөлгө боло турган көрүнүштөрдөн. Кийинки мисалга келе турган болсок, бул ырааттуулук байланыш. Ырааттуулук байланыш сөзүн өзү айтып тургандай эле, түшүнүктөрдүн ортосундагы иретти, катарды
аныктайт экен. Мен жогоруда буга дагы мисалдарды келтиргенбиз. Мисал үчүн жаз, жай мисалын айтсак болот. Ал эми бул эки жердеги мисалдар көйнөк, галстук. Биз галстукту, көйнөктү кийгенден кийин мойнубузга тагабыз. Тай кулун мезгилинен кийин тай деген касиетке ээ болот. Таң мезгилинен кийин шашке мезгили келет. Демек турмуштун өзү ырааттуулуктан турат эмеспи? Мына ошол нерсени биз ушул эталондук жуптардан издеп карасак болот экен. Анан акыркы мисалдарыбыздын бири бул түшүнүктөрдүн, кыйма-аракеттердин ортосундагы себеп-натыйжа байланышы. Ар бир иш-аракет, кыйма-аракет, нерселер, көрүнүштөрдүн болушу үчүн себеп жана натыйжа байланышы болуш керек. Себепсиз эч бир натыйжа келип чыкпайт. Мисалы үчүн бул жерде сакаюу, башкача айтканда айыгуу деген маани дарылануу болмоюнча ишке ашпайт. Жыгылуу деген түшүнүк тайгаланмайынча мисалы үчүн ишке ашпайт. Оңдоо деген түшүнүк кандайдыр нерсенин бузулушу болмоюнча ал оңдоо деген түшүнүккө келбейбиз. Демек мына ушундай себеп-натыйжа байланыштарын дагы биз аналогиялык тапшырмалардын мисалында карашыбыз керек экен. Анда эмесе жогоруда айтылгандарды биз көнүгүүлөр менен бышыктайлы. Сиздерге жаргак булгары деген эталондук жуп катары тапшырма берилди. Эң биринчи биз ушул жаргак менен булгары деген түшүнүктөр кандай маанилерди берет, ошону ойлонуп алышыбыз керек. Жана экөөнүн ортосундагы байланыш эмнеде? Жаргак бул иштетилбеген тери. Демек жана курумшук, катып калган тери, малдын териси. Ал эми булгары болсо иштетилген, өңдөлгөн, атайын иштетүүдөн өткөн теринин сапаттуусу. Демек бул жерде жаргак булгары деген эталондук байланыштагы маани жөнөкөйдөн таталга карай өсүү интенсивдүүлүгүн көрсөтөт экен. Варианттарда кагаз картон, мээрим мамиле, айыл кыштак, үмүт шоола деген мисалдар. Биз бул жерде үмүт шоола деген түшүнүктүн ортосунда жаргак булгары дегендегидей жөнөкөйдөн таталдыкка өткөн маанинин жок экендигин көрүп турабыз. Айыл кыштак мамилесинде, айыл кыштак мисалында синонимдик байланышты, маанилеш байланышты көрүп турабыз. Ал эми мээрим мамиле бул мамиленин бири мээримге негизделгендигин көрүп жатабыз. Демек бул жерде туура жооп кагаз картон. Эмне үчүн? Кагаз бул жөнөкөй иштетиле элек кагаз, ал эми кагазды иштеткенден кийинки жаңы бир мааниге өткөн бөлүгү кагаздан жасалган продукт бул картон болуп саналат экен. Демек бул жерде туура вариант А варианты. Кийинки тапшырмага көңүл буралы. Кемер жана кур. Эң башкысы бул кемер жана кур деген эталондук жуп бул маанилик байланышты чагылдырып турат. Башкача айтканда экөө синоним сөздөр. Же болбосо биз илгич деп түшүнөбүз. Кемер күмүштөлгөн, демек шөкөттөлгөн кыргыз улуттук буюму болсо, кур жөн гана ошол бел курчоо үчүн алынган түшүнүк. Демек экөө тең синоним түшүнүктөр. Биз бул жерде туура жооп катары эмнени алабыз? Эшик каалга, колгап мээлей, үй курулуш, келемиш чычкан. Келемиш чычкан деген түшүнүгү бул эки башка түшүнүк. Үй курулуштун негизинде ишке аша турган бул даяр нерсе болуп саналса, колгап мээлей түшүнүгү туура жооп болуп саналат. Анткени колгап дагы мээлей дагы синоним сөздөр. Балким сиздерде суроо пайда болор, эшик менен каалга деле синоним деп. Туура, эшик каалга синоним. Бирок бул эшик жалпы кашеги менен кошо алгандагы түшүнүк болсо, каалга кашеги жок, ачуу, кирүү маанисиндеги эшиктин бир бөлүгү болуп саналат экен. Демек бул жерде туура жооп Б вариантында. Күйкө канаттуу. Бул вариантта эталондук жуп эмнени чагылдырып турат? Жеке жана жалпы байланышты. Анткени күйкө бир куш болсо, ошол куштардын баарын тең жалпылап турган түшүнүк бул канаттуу. Демек жеке жана жалпы түшүнүгүндө байланыш биз бул жерде туура жооп катары биз каакым өсүмдүктү алабыз. Эмне үчүн? Анткени каакым өсүмдүк катары жалпы өсүмдүктөрдүн бирин чагылдырып турат. Балким сиздерде пайда болор суроо. Эмне үчүн шумкар жана кыраан эмес? Же болбосо кулаалы ителге эмес? Ооба, булар дагы куштар, бирок бул куштар жеке-жеке өзүнчө турган куштарды чагылдырып турат экен. Сиздерге мындан башка дагы тапшырмалар сунушталат. Ал электрондук варианттарда мындан ары өз алыңарча иштөө үчүн сунушталат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.